Достор, бүгүн болсо кайсы штатка келсек болот, кайсы штатты тандасак болот деген суроонун үстүндө бир аз ой жүгүртүп көрөбүз. Бул жака келгенде сиздин тандооңузга 50 штат бар. Каалаган штатыңызга, каалаган жериңизге келсеңиз болот грин карт уткандан кийин. Бирок эң башында бир аз кыргыздар көп, тааныштар бар жакка барсаңар дагы сизге, үй бүлөңүзгө алда канча жеңилдүүрөөк болот. Себеп дегенде башкы барганда кеп кеңеш бере турган, жол көрсөтө турган, жумуштарда кандай иштеш керек, кандай жумуштар бар экенин көрсөтүп айтып бере турган адамдар болсо, албетте бул сиздерге эле оңой жана жакшы болот. Биздин кыргыздар бул эң көпчүлүгү бул Иллинойс же болбосо Чикаго шаарында отурукташкан. Экинчиси ушул Огайо же болбосо Пенсильвания штаттарында биздин мекендештер көп. Жана да биздин мекендештер бул Вашингтондо бар, Калифорнияда бар, Нью-Йоркто көбүрөөк, Флоридада бар, Жоржияда бар, Техаста бар. Азыр бир акыркы 2 жылда бир Техаска көчүү дагы бир трендке айланып жатат кыргыздар арасында. Бул жака да адамдар көчүп жатышат Даллас же болбосо Остин шаарларына. Экинчи көчө турган маселеңер бул жумушка байланыштуу болот. Мисалы, Америкага келгенде эмне иш кыласыңар, ошол ишке байланыштуу. Эгер келгенде трак айдайм же болбосо бир башында тракка чыкпайм го, бирок Uber же болбосо жанагындай таксичилик же болбосо бир доставка сыяктуу да иштейм десеңер, Иллинойс же Чикаго шаары дагы жакшы. Себептен бул жакта чоң шаар, элдери жакшы турушат. Бул жакта жумуш ар дайым боло берет. Эгер трак же болбосо грузовик айдайм десеңер, Иллинойс штаты эң жакшы жер. Экинчиси, эгер IT жагында окудум же болбосо IT адисимин десеңиз, сөзсүз түрдө бизге же болбосо биздин тааныштарга кайрылгыла. Биз тааныган адамдар менен сиздерди тааныштырабыз. Бул жактан ITде иштеп жүргөн көп адамдар бар. Ошолор менен баарыбыз биргелешип сиздерге бир жол көрсөтүп же жардам кыла алабыз. IT жагында сөзсүз түрдө бир иштеп жүргөн же болбосо ушул жакта Иллинойсто, Чикагодо курстарды ачып жүргөн балдарга дагы жолугуп сүйлөшсөңөр дагы жакшы болот. Ошол, рахмат, ийгиликтер.